Достор, Бишкекте өсөбү кандай болот дегендерге мына там өстүрүп аткан адамдын жерине келдик. Бул жак Сейитбек деген акабыз. Бул жерде 400 түп тиккенмин. 400дөй голубика. Биз пробный кылып тиккенбиз да кандай болот деп, кызыгып эле мындай көрөлү деп эле тиккенбиз. Карасак жакшы болот экен. Карасак жакшы болот экен. Бирок мына инструкциясы менен тиккенбиз жергечи. Ооба, бул жер достор атайын кычкыл торфко тигилиш керек. Бул жерде асты мына биздин топуракта эмес, мынанын асты, мына көрүп атасыздар. Мына асты кислый торф да мына. Айланасыны 50 сантиметр кылганмын. Диаметриничи. Астыга 40 сантиметр казыганмын. Анан буга торф, анан речной кум, песок речной. Анан перлит. Үчөөнү аралаштырып жасап анан салганмын бугачы. Анан салып отургузганмын буга. То есть мында жеткенде 5 жыл деп коет. Мына 2 жылдыгы да отургузганмын. 3 жыл. 2 жаш дегенде. 3 жыл мында жеткенде 3 жылдан бери менде да азыр бул жердечи. Анан мында жеткенде жана 1-жыл деген алып коюш керек да, 1-жыл тиккен жылымдычы. Жаман стресс болуп өзүгө келип албай жаман кыйналган болчу. Мында жеткенде 4 эле жылдык деп коюш керек да мунучу. 4 эле жылдык деп коюш. Достор, мына карасаң мыналарды көрүп атасыздар, кандай бышып аткандыгын. Агротко көпчүлүк тиге өспөй, бизде өсөк, Кыргызстандын любой жеринде өсөт. Юг жакта тем более жакшыраак өсөт. Анткени бул күндү жакшы көрөт. Болгону эң маанилүү нерсе номер 1 бул кислый торф. Мына Сейитбек азыр жерди казып туруп эле салып туруп, бирок кислый торф менен салган ишөө мына көрүп атам. Эмне серада салган окшойсу? Мындай. Мында күзүндө сера салып коюш керек. Сера салып туруш керек күзүндө. Анан бунун эмеси бар, орто фосфорный кислота, азотный кислота менен түшүрүп туруш керек. Суунун pH'ын, жердин pH'ын. Мына жерде бизде да мына жерлер топурактар туздуу да. Ушуларды түшүрүп туруш керек да постоянно. Yo, постоянно деген сөз битте азот менен фосфорду бир жылда, бир сезондо бир жолдон эле бересиң мунучу. Анан кислетеде турган серная кислота. Болду. Ошону 2 айда бир мындай суу аралаштырып. Бир аябай кызыктуу маалымат айтыңызчы. Канчадан сатып атасыз? Мен буну азыр оптум Россияга 1,5 миңден алып кетип атам Россияга. Достор, ушу менен биздин видеобуз аяктайт. Кийинки видеодо сиздерге канча өстүрүш керек, кантип кыркат булар боюнча да айтып берем. Бирок сиздерге кыска маалымат, эч кандай өзүм деле тааныбайм. Жазды Абдыкадыр бизде өстүрөбүз, келбейсиңби деди. Келдим, сиздерге мына естественный мисалды көрсөтүп атам. Ишиңизге ийгилик. Мынакей 1,5 миң сомдон оптум Россияга келет, өздөрү мына ишинтип акырындап тер алып кетет. Мынакей. Бул эми көрүп атасыздар да, бунун сорттору болот, чоңдору болот, тигине болот, но баары бир витамини аябай күчтүү нерсе. Кыргызстандын баары жеринде өсөт. Эгер